Жакырчылык боюнча жооп берип коюңбу акыркы маселе? Жакырчылык боюнча 13% 2 жылда көбөйүп кетти. Мына сиз мындай кичине туура эмес айтып алдыңыз, урматтуу. Мен туура эмес кандай айтам? Бул жерде Бириккен Улуттар Уюмунун берген маалыматы. Жок. Мына 3-үндө айтып атат. Силер алдашыңар мүмкүн, алар алдабайт. Жок, мен как раз биз кыргызга ишенелик, урматтуу депутат. Бир нерсе десилер, туура эмес маалыматты айткенсиңер. Биз мына асмандан алып айта билек. Болгон чогуштарга катышып атабыз, көрүп атабыз, онлайн катышабыз. Ошол боюнча айтабыз да. Туура эмес маалымат деп. Туура эмес маалыматты силер бересиңер. Туура эмес маалымат деген жок. Сиз туура эмес мындай айтып алдыңыз деп атам. Эмнесин туура эмес айттым? Ал жерде жазылып турат. Коркунуч. Ошол 25% жакырчылык 38%га чейин жогорулатып кетиши ыктымал. Мен окуп берейин, угуп туруңуз. 2022 жылдын 3-июнда буунун атайын баяндамасында Кыргыз Республикасынын жакырчылыкты жоюу деңгээли 25%дан 38%га чейин көбөйгөнүн белгиледи дейт. Белгиледи дейт. Анда ал ошол жерде жазылып турган пресса туура эмес берип атат. Ал киши, значит, айтканы, ал бир отчет бар, коркунуч деген бар болчу. Коркунуч бар, аны бардыгыңыздар билесиздер. Ал коркунуч бар, биздин сомубуздун, значит, куну төмөндөп кетсе, жанагындай таасирлер катуу кирип кетсе, албетте коркунуч бар. Биз өтө ошого жабыркап калышы мүмкүн. Албетте коркунуч бар. Азыр деле болуп калышы мүмкүн жылдын аягына чейин. Бирок азыркы учурда бул пока факт боло элек. Мен ушул такталган маалымат, статистиканын так алынган маалыматтарды айта алса, бизчи асмандан же башка жактан же кутулуп кетейин, айтып коеюн деген маалыматты айтпайбыз. Биз так даана окуп, даярданып, бул жерде көрүп, тасыктап, анан силерге суроону беребиз. Ошону билип жүрүңүз. Депутаттар алдабайт. Силер алдайсыңар, өкмөт. Алдап келатасыңар, алдап жүрүшүңө келдиңер. Силер келгенде 25% жакшылык болсо 38%га өстү. Ошол боюнча иштегиле. Рахмат. Рахмат. Буну жоопсуз калтыра албайм, урматтуу төрага. Биз мага келген маалыматты айтып жатам. Министрлер кабинети тарабынан эч кандай алдоо, тем более жогорку кеңештин комитеттен ушул куттуу жеринде туруп алып, бул кылмыш болот. Бул кылмышка биз бара албайбыз. Ачуу чындык болсо дагы биз ачуу чындыкты айтабыз. Кийинки сөз Чолпон Алыевна берилет.